Санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлиги негизги фактылар жана сандар менен жыл жыйынтыгын чыгарат. Түндүк бул жаран менен мамлекетти бириктирген санариптик мейкиндик. 2025 жылы түндүккө көптөгөн жаңы мамлекеттик санариптик кызматтар кошулган. Сиз түндүк аркылуу бир нече баскыч менен автоунааңызды кайра каттоо, жашаган жериңиз боюнча каттоо, баланы электрондук мектепке каттоо. Ал тургай мамлекеттик ипотекалык компанияга онлайн кезекке туруу да жеткиликтүү. Ошондой эле ОСАГО 083 маалым каты же насыя алууга өзүн өзү тыюу салуу баары кагазсыз, кезексиз жана ыкчам. Кыргызстан санариптик дүйнөлүк аренада ишенимдүү жана өз позициясын бекемдөөдө. Кытай, Казакстан, Малайзия жана Корея сыяктуу алдыңкы өлкөлөр менен маанилүү макулдашууларга жетиштик. Биз санариптик көпүрөлөрдү куруп жатабыз. Бул жыл натыйжалуу жылдардын бири болду. Санарип Кыргызстан аттуу масштабдуу кибермашыгуулар ийгиликтүү өткөрүлдү. Министрликтин колдоосу менен стартап улут долбоору, KIT форум, ошондой эле КМШ өлкөлөрү үчүн эл аралык электр байланышы союзунун регионалдык форуму ишке ашырылды. Бул иш-чаралар Кыргызстанды региондогу санариптик диалогтун жаңы борбору катары таанытты. Дикаса долбоорунун алкагында 3500 километрден ашуун була оптикалык байланыш линиялары эң алыскы аймактарга чейин жетти. Мындан тышкары алгачкы өкмөттүк булут G-Cloud ишке кирди. Бүгүнкү күндө 20 мамлекеттик орган өз маалыматтарын бирдиктүү, коопсуз системага ийгиликтүү көчүрүштү. 2025 жылы президент Садыр Жапаров өлкөнүн технологиялык өнүгүүсү үчүн маанилүү болуп саналган санариптик кодексине кол койду. Бул документ 2026 жылдын 5 февралынан тарта күчүнө кирет. Санариптик өнүгүү бул технология гана эмес, бул мамлекет менен жарандын ортосундагы ишеним.